Атерна деген штамды угатсаңыздар керек. Ошо Европа жакта ушул штам көп аныкталууда. Бул штам боюнча айта кетсек, бул штам ошол омикрон штамынын бир сублиниясы болуп эсептелет. Анан бул штам адамга кооптуубу, коопсуз эмеспи? Бул ошол адамдын өзүнүн иммундук состояниясынан билинет. Мисалы айта кетсек, омикрон штамын деле көп адамдар жеңил штам деп айтышкан, бирок омикрон штамынан деле көптөгөн мисалы өлүм учурлары кездешкен. Ошондуктан бул штам кимдерге кооптуу? Бул штам өнөкөт оорулары бар адамдарга, бул эмделбеген адамдар үчүн бул штам кооптуу болуп эсептелет.